Ар бир кыргыз жана кыргызстандык кыргыз тилде сүйлөсүн. Жак мүчөлөр. Биринчи жактын мүчөсү мын. Мисалы, мен актанмын. Экинчи жактын мүчөсү сың. Мисалы, сен актансың. Экинчи жактын сылык түрү мүчөсү сыз. Мисалы, сиз актансыз. Үчүнчү жактын жак мүчөсү жок. Ал актан. Жак мүчөлөр да сингармонизм законуна баш ийип, ички үндүүлөр менен келген сөздө ички болуп, жоон үндүүлөр менен келген сөздө жоон болуп өзгөрөт. Мисалы, биринчи жакта мен студентмин. Экинчи жак сен студентсиң. Экинчи жактын сылык түрү сиз студентсиз, ал студент. Ал эми жоон үндүүлөр менен келген сөздөр: биринчи жак мен окуучумун. Экинчи жак сен окуучусуң. Экинчи жактын сылык түрү сиз окуучусуз. Үчүнчү жак ал окуучу. Жак мүчөлөрдүн көптүк санда берилиши. Биринчи жак биз тууганбыз мүчөсү біз. Силер туугансыңар мүчөсү сыңар. Сиздер туугансыздар мүчөсү сыздар. Үчүнчү жактын мүчөсү жок. Алар туугандар. Жак мүчөлөр көптүктөрү да ички үндүүлөр менен келген сөздөргө ички болуп, жоон үндүүлөр менен келген сөздөргө жоон болуп мүчөлөрү өзгөрөт. Мисалы, биз эжебиз. Экинчи жак силер эжесиңер. Сылык түрү сиздер эжесиздер, алар эжелер. Жоон үндүүлөр менен келгенде биринчи жак биз таятабыз. Силер таятасыңар. Сиздер таятасыздар, алар таяталар. Эмки саакта жолугушабыз.